Министр здравоохранения предложил одному из замов, сделал такое не очень пристойное предложение в обмен на то, чтобы он остался на своей занимаемой должности. Шудай айтсаңыз, мындай келіп тұрады. Мындай. Азыркы сөз Улукбектің сөз, министрдің орынбасары. Ал вопросту келинчегиме дагы айткан эмесмин, мына азыр айтып атам. Жапаркул Актаевичке пятница күнү айткам. Пятница күнү Жапаркул Актаевичке айткам. Себеби дегенде Алмаз Сабирдинович баягы мен зам министр болгонума 1 жылдан ашты. Анан койнуңдагы келинчегиңди мен инилериме салып берип кой деген сөз болгон. Это он вам лично угрожал? Угрожать этпей, телефондан громкий связка алып, секретаршасы дагы бар экен. Анан кишилер дагы бар экен, кабинетинен чалган. Буну сиз диктофонго жазып калдыңыз? Жазып калган эмесмин. Эми ал кишилерди деле мен азыр айтсам уятуу болсо айтып беришет. А вы не подавали правоохранительные органы? Жок. А почему? Эми ага чейин эметкен жокмун, просто премьер-министр азыр кабинет министрдин төрагасы назначать эткен. Ошо кишилер алып. Мен ошон үчүн азыр пресс-конференцияга да чыктым. Если мен заявление жазып кетип калсам, мен күнөөлүү болуп калмакмын да. Ошондон коллегалар менен, кесиптештерим менен, эки зам менен сүйлөшүп туруп мен иштей берем. Өзүмдүн главный государственный санитарный врач болуп эле эпидситуацияда 2020 жылдан бери 2021 жылы март айында келгенбиз. Жалалдин Мамоевич ага чейин Чүй областынын главврачы болчумун. Ушундан бери мени Минздрав дагы тааныйт. Президенттин колунан почетный грамота да калгам. Ошо Чүй областынын эпидситуациясынын баарын тең, кырдаалын баарын тең чыгарбай бир жерде иштеп топтоп иштей берем. Почему были такие угрозы? Почему? То есть в обмен на должности? Жок, должность дагы жок. Бул киши ушундай эле телефондон чалып, например, Жапаркул Актаевичке деле алып коюшу мүмкүн. Мадам Мусаевке же любой сотрудниктерге деле айтып коюшу мүмкүн да. Анан То есть он просто так позвонил и сказал? Без повода, просто эле жакында элем. Сиз жана телефондон айтып атпайсызбы, аягыңыз тууралуучу, ошол боюнча укук коргоо органдарына сиз Жок, кайрылган жокмун. Жок, кайрылган жокмун. Астагы жазган. Өзүм кылган. Сиз böyle жалгандар бар экен, ошолорду баардыгыңыздар мындай. Жок, аны мен андай арыз жазуу эмес, просто өзүмдүн семьямды өзүм коргой элем. Эркек жетекчилерге ушундай айтып атса, аял кызматкерлерге да ушундай сөз айтышы мүмкүнбү? Эми өздөрүнөн сураңыздар аны.